Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Элим жерим деп жандарын аябаган арстан агаларыбызга Кудайым күч кубат, ден соолук берсин. Ою жаман ичи арамдардан сактасын. Аллах оомин. Мекенден жүгүн көтөрүш оңойбу. Садыр камчы агаларыбызга жаман сөз айтпай, сөз менен болсо да жакшы сөзүбүздү айтып, көтөрүп колдоп туралы. Буйруса мамлекетибизди саздан сууруп чыгышат. Көп дуба кылалы. Баткенге куралдуу кол салуу. Тажикстандын үстүнөн эл аралык сотко кайрылуу жөнөтүлдү. 6-июнда конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасына Тажикстандын аскер кызматкерлери жана башкы командачылары Кыргызстандын калкына каршы аскердик кылмыштарды кылгандыгы үчүн тергөө ишин баштоо өтүнүчү менен кайрылуу жөнөттү. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыгып, ага маалыматтарды топтоого жардам бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Токтогазиеванын айтымында эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу учурунда Кыргызстандын укук коргоо органдары эч кандай жардам көрсөтүшкөн эмес. Биздин укук коргоо органдары УКМК, ИИМ жана прокуратура эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу учурунда эч кандай жардам бербегендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Тескерисинче алар кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартышты. Бирок башка өлкөлөрдө эл аралык сотторго мамлекеттик органдар кайрылууга милдеттүү. Алар өз милдеттерин аткаруунун ордуна кайдыгер эмес жарандарга тоскоолдуктарды жаратышат, деп жазган Токтогазиева. Булак факт чекиткейжи. Тажик тарап орноткон контейнерин алып кетишти. Чоң Алай районунун Унжу булак аймагына орнотулган контейнерди тажик кызматкерлери алып чыгып кетишти. Социалдык тармактарга алып кетип жаткан видео тарады. Булак Сереп Чекит медиа. Биздин өлкөдө бүгүнкү күндө болуп жаткан окуяларды көрүп, мен төмөнкү тыянакка келдим. Кыргызстан мамлекеттик коопсуздугун, өзүнүн аймак бүтүндүгүн камсыз кылуу жана коргоо үчүн заманбап аскердик техника, ок-дары, курал-жарак жана согушта колдонуучу жабдыктарды жасап чыгаруучу ишканаларга абдан муктаж. Биз бирөөгө ишенип олтурсак болбойт экен. Согуш чыгып кетсе, бизге боордош чет өлкөлөрдөн курал жардам келет деген үмүтүбүз бар. А бирок ал көмөк Кыргызстанга канча убакытта жетет? Кайсы коңшу республика аркылуу өтүп келет? Деги ошол өлкөнүн саясий жетекчилиги бизге жардам катары келе жаткан аскер жүктү өткөрүүгө уруксаат береби? Ушундай сыяктуу суроолор пайда болууда. Мурун элибиз Орусияга 30 жыл ишенип жүргөн. Кийин Баткендеги согушта Москванын бизге көрсөткөн кайдыгер мамилесине күбө болдук. Эми кимге ишенебиз? Бүгүн ачык айтуу керек, өзүбүзгө ишенели, өзүбүзгө бекем турушубуз керек. Кыргызстан деген мамлекет болсун десек, коргонуу жана аскердик камсыздоону күчөтүү зарылчылыгы биринчи маселеге айланды. Биз Туркия боордош өлкөсүнөн үлгү алсак эң туура болот деп эсептейм. Акыркы 10 жылдын ичинде Туркия аскердик өнөр жайды тынымсыз өнүктүрүп жатат. Мурун көп курал-жарактын түрлөрүн түрктөр батыш тараптан сатып алчу. Азыр болсо өзлөрү жасап чыгарып жатышат. Менин сунушум, Туркия менен Кыргызстан жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын аймагында, мисалы Чүй облусунда биргеликте кыргыз-түрк аскердик багытындагы өнөр жайларды, ишканаларды ачуу керек. Түрктөрдүн эрежеси талабынын негизинде ок атуучу курал, ок-дары, ок өтпөс аскер унааларды, жоокер кийим-кече, бут кийим, денени жана башты октон, замбиректен, зардыруучу заттардан чачылган сыныктардан сактаган соот жана туулга, чалгындоо дрондорду жана башка аскерге таандык буюмдарды чыгарууга кудуретибиз жетет деп ишенем. Мен айткан долбоор ишке ашса, бара-бара биздин жана түрк адистери жогорку тактыкка ээ болгон курал чыгара алышат. Эгер президентибиз саясий эрк көргөзүп, түрк бийлиги менен тил табышса, өзүбүздө акча каражаты да табылат, инвесторлор да келишет. Туркия бизге жардам берүүгө кызыктар, биз аркылуу Борбордук Азияга таасирин күчөтөт. Албетте, бул куралдуу күчтөрдүн чек ара кызматынын коргоо мүмкүнчүлүгү, даярдыгы жогорку сапатта болот. Сүрөттөрдө туркиялык МРТ-76 чабуул мылтыгы, туркиялык ок өтпөс Кобра 2 аскер унаасы. Медербек Коргонбаев.
Адахан Мадумаров иним, мен дагы өзгөндүк аган катары сага кайрылууга туура келип жатат. Сенин 30 жылдан бери элим, жерим деп чындык үчүн чыркырап жүргөнүңдү көрүп, ар бир шайлоодо тууган уруктарым менен сени колдоп келдим эле. Сен кыргыз үчүн күйгөн патриот жигит катары билчү элем. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегенде сени элестетет элем. Мына азыр кыргыз элинин башына болуп көрбөгөндөй кыйынчылык түшүп, бир жагынан жөөттөрдүн акчасына тойгон айбандар митингдердин уюштуруп, бир жагынан жеп жутаарлардын маршруткалары саботаж жасап, тажиктер биздин ынтымагы жок эл экенибизди билип, тырыгын салып, кумтөрдүн алтынын жеген коррупционерлер экинчи жагынан айланып курутуп жаткан мезгилде Кыргызстан деген арабаны бир жагынан тартышсаң болот эле. Бирок сен анте албадың, таза жүзүңдү көргөзүп, ошону көрүшмөк деп, ар сөздү кылтайтып коюп отурганыңан эң жок дегенде эле мага окшогон элиң үчүн чыккынчылык деп эсептейм. Кумтөр деп далай жолу кыйкырдың эле, президенттик башкаруу болсун деп кыйкырдың эле. Садыр менен камчы сен ойлогондун баарын жасады. Сен кана, кайдасың? Жок дегенде интернеттен да үн катып, ушул жигиттерге күч кубат берген сөзүңдү аяп үңкүйүп олтурасың. Кыргыз мамлекети деп жан үрөп жүргөн Камчы Ташиевти карап уялбайсыңбы? Курманкул Зулушевти карап уялбайсыңбы? Балаң менен тең Мариповду карап уялбайсыңбы? Бул жигиттер дүнүйө үчүн, мансап үчүн жанын кар чуруп жатышкан жок. Сен 30 жыл сайрап жүргөн Магдодон элдин турмушун оңдойлу, элибиз жер карабай алдыңкы мамлекеттерге тең ата бололу деп түнү күнү уйку көрбөй иштеп жатышат. Сенин ким экениңди мен эми түшүндүм. Сага бийлик гана керек экен. Сен гана кыйын болушуң керек экен. Сен эми мен үчүн мансапкор, тилинен башка эч нерсеси жок бир пенде бойдон каласың. Элдер сени айтса, сенин таламыңды талашып урушкан күндөр болгон. Кечир иним. Отставкадагы улуу офицер Садыков Абиджан агаң. Президенттин атын жамынып иш бүтүргөндөр болууда. Алар кимдер? Акыркы учурларда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атына жамынып алып, анын жакындарыбыз, кеңешчилерибиз же жардамчыларыбыз деп тааныштырып, жеке кызыкчылыктары менен мамлекеттик жана башка мекемелерге кайрылган абийирсиз адамдар болуп жатат. Мамлекет башчысы буга чейин эл мындай адамдар керек болсо, алар анын туугандары болсо дагы токтоосуз кармалышы керек деп билдиргендигин белгилейбиз. Ошондуктан президенттин атын пайдалануу менен жеке маселелерин чечүү максатында кайрылган же кысым көрсөткөн учурлар болсо, тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылууңуздарды өтүнөбүз деген билдирүүсүн таратты президенттин маалымат кызматы. Булак эл билсин. Киттердин кармалганына Атамбаев абдан сүйүнүптүр. УКМК тарабынан киттер камалганы коомчулукта ар кандай талкуу жаратты. Асылбек Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Төрөбай Зулпукаров, Исхак Пирматов жана Талант Узакбаев бизге ыргыткан маалымат боюнча номер 47 колониядагы Алмазбек Атамбаев мыйыгынан жылмайып, булардын кармалганына абдан сүйүнүптүр. Ал эми өзү ден соолугуна байланыштуу жакын арада абактан чыгары Москвага дарыланууга кетери каңкууланды. Булак Азия Ньюс.